Текебаевке үй бүлөсү менен жолугууга уруксат берилген жок. Ооруканада Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке үй бүлөсү балдары менен жолугууга эрежелер туура келбейт деген негизде уруксат берилген жок. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын жубайы Айгүл Текебаева билдирди. Анын айтымында партия лидери менен адвокаттар жолугуп чыгышты. Учурда Ата мекен фракциясынын депутаттары жолугууга уруксат алууга аракет кылып жатышат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Өмүрбек Текебаев 31-июлда Мирсайыт Миррахимов атындагы улуттук кардиология борборуна которулганын билдирген. Дарыгерлер саясатчынын ооруканага которулганын Азаттыкка ырастап, учурда текшерүүдөн өтүп жатканын айтышты. Буга чейин Ата мекен партиясынын төрагасы экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин жүрөгүн текшертүү үчүн ооруканага убактылуу которууну анын үй бүлөсү өтүнгөн. Текебаевдин ден соолугуна байланыштуу маселе парламентте да козголуп, айрым депутаттар тобу Ата мекен партиясынын башчысынын ден соолугу дыкат текшерилип, зарыл болсо дарыланышы керек деген мазмундагы кайрылууда кол топтошкон. Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция боюнча айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден $1 миллион пара алган деп айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев жаза мөөнөтүн номер 47-абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдавановкада номер 27-абакта өтөп жатат. Каналга жазылганды, лайк басканды унутпаңыздар жана ой-пикирлерди калтырууну суранам.